Бумеранг аттуу сериалды көрүп атканда мен бир сөз айткам, ошону да бир жолу айта кетейин. Мен кыргыз киносу сериалга байыса деген чоң тилегим бар. Ошо Бумеранг аттуу сериалды көргөндөн кийин эле, аз күндөн кийин эле Келинка деген сериал чыгыптыр. Бүгүн ошол Келинка деген сериал жөнүндө сөз кылабыз. Башына мен ылайыктуу музыка таппай койдум, ошон үчүн скидиш да-да-дам дам дам да-дам дам 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 да-да-да-дам дам дам. Келинка сериал деп жазылганы менен негизи сериал эмес, Келинканы ситком десек туура болот. Ситком менен сериалдын айырмасын билбегендер болсо бир аз айта кетейин. Мисалы, сериалдын бир сериясы максимум 45 мүнөт же 1 саат болсо, ситкомдуку максимум 30 мүнөт болот. 25 мүнөт же болсо 30 мүнөт. Ошондо дагы ортосуна реклама кошулганда. Дагы бир жолу айта кетейин, ортосуна реклама кошулганда максимум 25 же 30 мүнөт эле болот. Ато Келинканын комментарийлерин окусаң, кээ бирөө сериалыңар 25 мүнөт болсо калганын 10 мүнөт эле реклама экен дегендер көп болуп кетти. Экинчи айырмасы болсо, мисалы, сериалда 20 серия болсо, ошол сериалда общий бир сюжет болот. А ситкомдо болсо общий сюжет жок. Ар бир сериясында ар кандай сюжет. Ситком ситуационная комедия деп чечилет. Ошондуктан ситкомдун ар бир сериясында ар кандай сюжетти коюп, ошол сюжетти ар кандай ситуациялар менен көрсөтүп, күлкүлүү кылып, адамды күлдүргөнгө аракет кылышат. Дүйнөдөгү эң эле популярдуу ситкомдорду айта кетсек, Друзья. Не верится. Мне тоже. Же болбосо 2,5 человека. Вау. Ситкомдун дагы бир айырмачылык жери, эң биринчи ситком тартылганда залда көрүүчүлөрдүн көзүнчө тартылган. Ошондуктан закадровый смех деген пайда болгон. Мисалы, мондай. Жок, кечиресиз, андай эмеске, мына мондай. Сериалда мисалы 5 сериясын көрбөй туруп 10-чу же 6-чы сериясынан баштап көрө баштасаң, сериалдын сюжетине түшүнбөй каласың. А ситкомдукунда болсо, башкы 4 сериясын көрбөй 5-чи же 6-чы сериясынан баштап көрө берсең деле эч нерсени кое бербейсиң. Анткени дагы бир жолу айта кетейин, ситкомдуку ар бир сериясында ар кандай сюжет болот. Ситком менен сериалдын айырмасын түшүндүңөр болуш керек. Эми Келинка жөнүндө сөз кылалы. Келинка жөнүндө айтардан мурун мен жана айта кеткендей эле, Келинка деген бул ситкомдо деген общий сюжет жок. Ар бир сериясында сюжетин айтып отуруп элебин, бир сериясында сюжетин айтканга да убакыт жок. Андан көрөк мен Келинка жөнүндө общий сюжет айтайын, короче. Кыскача айтканда, Айдана күйөөгө тийгенге чейин ар кандай клубтарга барып, курбулары менен эс алып, ар кандай балдар менен сүйлөшүп, кыскасы айт деген ажа жок, койт деген кожо жок жашоодо жашап жүргөн кыз болот. Это Спарта! Күйөөгө тийгенден Айдана ойлойт, биз өзүнчө жашап, өзүнчө турмуш курабыз го деп. Бирок күйөөсүнүн каражаты аз болгондугуна байланыштуу күйөөсү убактылуу ата-энебиз менен жашап туралы деп чечет. Мына ошондон баштап ар кандай күлкүлүү окуялар, ар бир серияда ар кандай ситуациялар болуп, бизге кызыктуу окуяларды көрсөтүп бере баштайт. Туугандарыңа служанка болбойм, ата-энең менен бирге жашабайм деген. Малыш, падла. Бул ситкомдо бизге келин менен кайнененин ортосунда болгон мамилени, келин менен кайнини, кайынсиңдисинин ортосунда болгон мамилени, келин менен кайнатанын ортосунда болгон мамилени, келин менен күйөөсүнүн ортосунда болгон мамилени көрсөтүп берет. Андан тышкары үйүнө ар кандай тууган, туушкан, коушуна, пошуналар келет. Алардын ортосунда болгон мамиленин дагы ар кандай окуялар менен бизге кызыктуу кылып, кыскасы бизди эриктирбегенге аракет кылат. Мээримдин колунан чай ич. Биринчи эле айта турчу нерсем бул Келинкада аткарган каармандар жөнүндө. Башкы каарман Айдананын ролун аткарган Салтанат Максатбек кызы. Салтанат Максатбек кызы Манас университетинде актерлук чеберчилик жагын бүтүргөн. Уйку аз, окуу оор, актерлук чеберчиликтен тышкары дагы башка сабактар бар. Мисалы, информатика, физкультура, музыка, жана английский сымал сабактар. Андан тышкары актерлук чеберчиликтен берген агайлар, эжейлер денени титиретип катуу кармап, катуу окуткан адамдар. Титиреттин мени, титиреттин. Ошон үчүн ал жерден аябагандай мыкты актерлор чыгат. Бирок аларды көп киного чакыра бербейт. Себеби эл тааныбаган актерлор катышкан киного элдер дагы кире бербейт. Ошон үчүн көптөгөн режиссерлор Аурго Сити, Моника Белуичи, Нурлан Насип, Мирбек Атабеков, Гүлжибит Калыков жана башкаларды тартып көбүрөөк акча тапканга аракет кыла башташат. Эл тааныбаган актерлорду киного тарткан бул чоң риск. Где звезды этого говёного фильма? Мен даяр. Келинкага мен актерлук чеберчиликти бүткөн адамды алганына аябай кубангам. Ошол себептен Салтанат Максатбек кызы Келинканын ролун аябай мыкты деңгээлде болбосо дагы жакшы аткарган, жаман аткарган деп мен айта албайм. Андан кийин айта турчу бул Айдананын күйөөсүнүн ролун аткарган жигит жөнүндө. Бул жигиттин берген интервьюсуна караганда, бул жигиттин кино тармагында бул биринчи опыты. Буга чейин Нурлан Насиптин клиптерине катышып жүргөн деп айтат. Бирок мен Нурлан Насиптин ырларын деле уга бербейм, клиптерин деле көрбөйм. Ошон үчүн бул баланы мурун деле көрүп турмун. Кечиресиздер, күнөөлүү мен ооба. Чынын айтсам, бул жигиттин аткарганы азырынча кичине чийкирээк. Жаным, ал кокустан эле болуп кетти жана. Мен сен экен деп ойлоп алыптым. Анан деген байкабай коюптум.
Что, блин, специально это сделал? Бирок эми азыр Келинканын 5-эле эпизоду чыкты. Бул жигиттин дагы аракети бар. Келе жаткан эпизоддордо бул актер дагы бизге мыкты деңгээлдеги актерлук талантын көрсөтөт деп ишенебиз. Бирок азырынча кечирип кой досум, сага Да ты охренел, говнюк. кайнатасынын ролун аткарган байкебиз жөнүндө айтсак, ал байкенин ролу өтө деле оор эмес, ошон үчүн актерлук талантына азырынча баа бере албайм. Бирок коюлган задачаны ал байкебиз мыкты деңгээлде эле аткарып атат. Азыраак же былтыйып семирип баратасың. Я не жирный, у меня кость широкая. Кайнененин ролун аткарган эжекебиз жөнүндө айтсак, ал эжекебиз аябай мыкты кайнене дагы эмес, аябай жаман кайнене дагы эмес. Келинине канчалык жаман сөз айтпаса дагы жүрөгү таза, жакшы адам экенин бизге актриса эжекебиз мыкты деңгээлде көрсөтүп берип атат. Кайын инисинин ролун аткарган иничегибиз жөнүндө айтсак, ал иничегибиз азыр али жаш, актерлук чеберчиликти деле окуй элек болушу керек. Ал иничегибиз дагы өзүнө коюлган задачаны жакшы эле аткарып атат деп айтсак туура болот. Бирок көзүнүн чуркагандыгына караганда кээде камераны карап алып атат окшойт. Ушул ситкомдун режиссеру мен туура таптымбы, айтып коюңузчу, Ушул ситкомдун режиссеру ушул видеону көрсө, дейт болуш керек. Эми бирдеме десиле, Рамис менен Эркайым күнөөлүү. Кайын сиңдисинин ролун аткарган карындашыбыз жөнүндө айтсак, кичине минустары бар ойногонунда, бирок улам жакшы ойнойт деп биз албетте чын жүрөктөн ишенебиз. Бул ситком мага эмнеси менен жакты? Мисалы, Бумеранг деген сериалды көрүп атканда ар бир жакшы кинолордун, сериалдардын жакшы жактарын көрүп алып эле ошака эле бир аз өзгөрүү киргизип коюп эле тарта беришкен. А бул ситкомдо болсо башка кино же сериалда жок нерселерди, бирок жашоодо болуп аткан нерсени бизге күлкүлүү тарап менен көрсөтүп берген. Бул ситкомдун мен минустарына көңүл бургум келбейт. Жана бул ситкомду жаман деп айткым келбейт. Анын эки себеби бар. Биринчи себеби, бири-бири менен мамилеси начар болуп ушул убакка чейин жашап келаткан кайненелер жана келиндер ушул ситкомду көрүп алып бири-бирине мамилесин өзгөртүп ынтымактуу жашап кетет деген ишеничтемин. Экинчи себеби болсо, бул Кыргызстанда биринчи ситком. Биринчи ситкомго бул аябай мыкты деңгээлде тартылган. Ошондуктан анча-мынча минустарына көзүңдү жумуп эле койгуң келет. Ал минустар дагы убагы менен акырындан жоголуп келет. Акыры мындан дагы аябай мыкты деңгээлде тартылып чыга баштайт деген ишеничтебиз. Элдин баары кычырат, машина менен жүрөт ай. А бизчи өмүр бою салпалактап жүрөбүз. Не нужна тебе такая машина, брат. Поверь мне на слово. Бирок албетте салт катары минустарын айта кетпесек дагы туура эмес болуп калат. Биринчи эле минусу бул звук жактан, өзүңөр деле аны байкасаңыздар керек. Бирок бул эч кандай ситкомдун жаратуучуларынын жалкоолугу эмес, бул бюджеттин гана аздыгы. Ушул минус үчүн ситком жаман болуп калды деп айткым келген жок. Болгону мен ушул ситкомдун биринчи сериясын көрүп атканда аябай мыкты деңгээлде, аябай сапаттуу тартылган сериал экен деп көрүп келатканда, именно ушул звук жагы келгенде ушул сериалдын сапатына туура эмес бир аз таасир тийгизип койгонун байкадым. Ал эми экинчи минусу жөнүндө айта кетсек, жанакы айта кеткендей эле бир-эки актердун эле ойногонунан. Смотри, куда прешь, нигер. Что ты сказал, нигер? Бирок мен бул эки минусту кечтим. Интернет деген түшүнүк жок кезде ситкомдорду телевизордон көрчүбүз. Телевизордон көрсөтүп атканда дагы ортодон сөзсүз түрдө 5-6 минуталык реклама көрсөтчү. Мен бул нерсени эмнеге айтып атам? Сериалыңар 23 минут болсо 10 минутта силер реклама. Айланайындар, 23 минутта кылбай эле узуныраак кылбайсыңарбы? Бир серияны бир жумада чыгарып эле бат-баттан чыгарсаңыз болобу эмне? Бир жыл күтөлүбү дагы эмки сериясын деп кыйкырган адамдарга айта кетейин деген оюм бар. Биринчиден, реклама жөнүндө. Бул нерсени тартканга дагы акча керек. Актерлорго, съемочный группаларга жана өзлөрү тамак жеш керек да, туурабы? Андан сырткары аппараттардын арендасы, съемочный площадкалардын арендасы, актерлорго гонорар, съемочный группаларга зарплата, андан тышкары дагы биз билбеген көп акча кете турчу нерселер бар. Ошол себептен бул ситком жарыкка чыгып, жана силер бул ситкомду көрүп атканыңарга силер ушул эле ситкомдун ортосундагы 5 минуталык рекламага рахмат айтышыңар керек. А эгерде рекламасы жок эле көрөбүз десеңер, анда баарыңар акча чогулткыла, съемочный командага акчаны бергиле, ошондо силер реклама жок бул ситкомду көрө аласыздар. Экинчиден, батыраак чыгарбайсыңарбы дегендер. Силер ушул эле ситкомдун биринчи сериясын эле так эле ошондой кылып тартып туруп монтаждап көргүлө. Ошондо силер канча убакыт кетет экенин көрүп, түшүнүп, андан кийинки серияларды чыдамдуу болуп күтүп каласыздар. Үчүнчүдөн, узунураак кылбайсыңарбы дегендерге дагы бир жолу, акыркы жолу айтып коеюн. Бул деген сериал эмес, бул ситком. Ситкомдун форматы максимум 30 минута. Келинка жөнүндө акыркы айта турчу сөзүм. Келинка мага жакты. Эмне жери менен жакты? Адамга туура таасир бере турчу жери менен жакты. Мисалы, бир үй бүлөнү алалы. Ал үй бүлөдө бала жаңы эле үйлөндү. Балага өзүнүн апасы эч кандай жаман көрүнбөйт.
А бирок ал баланын аялына ал апасы кандай кайнене болуп берет экенин бала дагы билбейт. Мисалы, бала жумушка кеткенде кайненеси келинине кандай мамиле жасап атканын баласы билбейт. Келин экөө ортодо урушса, баласы келгенден кийин жакшы сүйлөшүп калышы мүмкүн. Апасы келинин баласына жамандай албашы мүмкүн. Аялы болсо баласына апасы жөнүндө жаман айткысы келбеши мүмкүн. А бирок ортодо уруш талаш болуп кеткенин бала көрүп калса дагы, бала кимисинен күнөө кеткенин билбейт. Апасына дагы болуша албайт, аялына дагы болуша албайт. Апасына болушса аялы тарынат, аялына болушса апасы тарынат. Ушул ситкомду ушундай уул жигиттер көрүп алып, апасы менен аялы менен чогуу отуруп сүйлөшүп бир чечимге келип, андан ары ынтымактуу жашап кетишине таасир бере турчу ситком экен. Кыскасы, биз көрө албай аткан үй бүлөдө болуп аткан мамилелерди ушул ситком аркылуу бизге көрсөтүп берип атат. Бул ситкомдон ар бир киши кандай сабак алат өзү чечет. Бирок ушундай сабак ала турчу нерсе дүйнөгө жаралганына мен абдан кубанычтумун. Ал эми силер менен болсо Кежир Критик болду. Каналыма жазылганды унутпаңыздар. Алдыда жаңы обзорлор күтүп атат. Анда эмесе көрүшкөнчө.